Адриана Челентано деген сыяктуу актерлорду. Ошолорго окшошкум келип эле анын үй бүлө кургандан кийин эң чоң баалуулук бул үй бүлө болуп калат экен да. Үйгө шашат экенсиң. Өзүн өзү алдап аткан болот. Бул кичинекей примери. Негизи эми көп пример отурсак көп. Аябай сөктүм да. Милиционер болгонуна карабастанчы. Баары карайт дагы койчу дейт дагы анан кийин 1000 сомго мелдешесиңер 4-5 адам менен 5000 сом таап кетсеңер болот. Жакшы. Уже салондорго барып жасанып, чачым боёп баштаганда кубанып калдым. Спонжтар деп коет. Бетти упалоочу. Ошондо мен баарын коротуп, гүл жасап, сен момундай экенсиң, шляпаны эмнеге алгансың? Деген сыяктуу критикалар менчи. Аябай мындай кызырым кайнатат да. Бардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен Оодо Лайфхак шоу программасы. Ал эми кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн бизде студияда сыйлуу коногубуз бар, таланттуу ырчы, актер Курал Чокоев байкебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, сонун. Иштериңиз жакшыбы? Бардыгы жакшы. Жайдын аптаптуу күндөрү сиз үчүн кандай өтүүдө? Кайсыл жакка үй салууну пландап жатасыздар? Жай жумуш үстүндө. Анткени орозо бүткөндөн кийин артисттердин, чыгармачыл адамдардын сезону деп койсок болот. Ошол азыр орозо бүтөөрү менен жан тынбай 2 күнүн биринде региондорго чыгып, барып ошол жакта концерттерге болобу же тойлор болобу элдин кызматына жүрөбүз. Жакшы. Ал эми чыгармачылыкка дагы бир башкача кадам менен киришкениңизди укканыбыз бар. Айтайын дегеним, продюсерлик жакты алып, балдар кыздарды тарбиялайм деген максатыңыз учурда ишке аштыбы? Эми бул баягы продюсер болом деп эле айтып койсоң эле баардыгы болуп калбайт экен. Сөзсүз түрдө мен буну билчүмүн. Албетте баардыгы убакыт менен болот. Азыр 3-4 мырза жигиттерди алып, ошолорду чыгарам деген ойдо болчумун. Азыр ошол процесс жүрүү учуру. Ырларын жазып атабыз. Бирине клип тартып баштадык. Кудайым буйруса, акырындан кадам таштап, акырындан ушул продюсерлик чөйрөнүн акырындан оор кыйынчылыктарын татып, ал жактын жакшы жактарын да акырындан үйрөнүп, в общем, азыр процесс учурунда жүрүп. Жакшы. Ал эми кыргыз эстрадасында өзгөчө кийинген мырзалардын катарына киресиз. Өзгөчө. Ал эми кийим тандоодо ким менен кеңешесиз? Кийим тандоодо эч ким менен деле кеңешпейм. Негизинен мен өзүм итальян кинолорун көргөндү жакшы көрчүмүн. Анан Адриана Челентано деген сыяктуу мыкты актерлорду ошолорго окшошкум келип эле шляпа кийип, ошолордун мындай ачык кийинген кийимдерин көрүп эле ошолор туурап эле кийинип жүрөм. Анан бирөө мага үйрөтүп, мындай кийинишиң керек же бир өзүнчө стилистим деле жок. Ал эми ошол чыгармачылыкта көрмөдарыңызга ошол бир топчул болуп калыптыр, чыгармачылык аралашканыңызга. Анан көрмөдарыңызга бир чыгармачыл кече, балким концерт өткөрүү алдыда пландарыңызда барбы? Алдыда пландар жок азырынча. Бирок бул кетиши мүмкүн да. Мен өзүм негизи ушундай мүнөзүм бар. Туруп эле бир нерсе кылам десем кылып ийем да. Анан бир жыл мурун ушул күндө мен концерт коем деп эч кандай план койбойм. Анткени эми эртеңки күндөн кабарыбыз жок дейт го. План коюп анан ал ишке ашпай калса дагы биз чыгармачыл адамдар өтө сезимтал келебиз да. Капа болуп эле, наразы болуп эле жашоого чүмчүп кетиши мүмкүн. Андыктан мүмкүнчүлүк болуп аткан учурда эле дароо иш кылганды жакшы көрөм. Азырынча эч кандай концерт берем же бир кандай чыгармачыл кеч өтүп дегенге мен айта албайм, бирок болуп кетиши мүмкүн. Мындан бир топ жыл мурун министрдин кызынын махабаты тасмасында бир терс каармандын образын жаратканыңызды билебиз. Эгерде азыр ошол тасмага кайра жаңыдан сунуш түшүп, уланысын тартабыз десе, макулдугуңузду берет белеңиз? Кимдин кандай образды жаратмак элеңиз? Ал кино уланысы тартылып атыптыр. Мен өзүмдүн группалашым, досум Нурбек Юлдашев деген жигит азыр кастинг жүргүзүп аткан учур экен. Ийгиликтер каалап өтөйм. Эгерде жакшы образ келсе, сценарийине жараша сөзсүз түрдө. Эми ал министрдин кызынын махабаты жакшы кино деп айтпайм. Ал жактагы ролду мен аябай сыймыктанбайм дегендей. Бирок ошол студенттик кезде мен үчүн эксперимент болгон да.
мен үчүн кандайдыр бир тажрыйба чогултканга мүмкүнчүлүк болгон. Ошон үчүн катышкан болчумун. Ал кезде мени эч ким билбейт, эч ким тааныбайт. Студентмен, сунуш түшкөн жакка эле бара берчүбүз да. Эми азыр болсо сценарийни окуп көрүп, ал жакка каражат төлөнөбү, төлөнбөйбү анткени бир киного алышкан соң сөзсүз түрдө ал жакка берилип иш жасаганды жакшы көрөм да. Анан эптеп тийип качып тартылган кинолор өзүңөр билесиңер көпкө узабайт. Андыктан ошол каражат жагын жана сценарийин карап анан тартылабыз го. Кино деп калдык. Буга чейин дагы ошо орус кино тасмасына дагы бир тартылган маалыматыңыз Тартылып аткан учур. Ал жаатта деги эле ушул кино чөйрөсүнө кайрадан бир жаңы дем менен аралашуу сизде ойлор барбы? Же болбосо азыр көптөгөн кинолор тартылып атпайбы? Аларга өзүңүздү эмнеге сынап көрбөйсүз балким ушул жаатта? Мен негизи кыялым боюнча өзүм ырчы болом дешимин да. Анан киноактер болом деген кыялым жок болчу. Бирок мен өзүм театр актеру деген кесиптин ээсимин. Окуп бүтүргөм. Анан киного сунуш келсе тартылам, бирок күйүп жанып мен киного тартылат деген кыялдарым жок да. Анан бир мүмкүнчүлүктөр келсе, алар четке какпаймын да. Эгерде бардыгы төп келишип, мен ойлогондой болсо, анда тартыла берем. Бул дагы российский сериал. Биринчи пилотный серия деп атат, ошону тартып бүтүргөнбүз. Азыр болсо ал ошол финансирование бөлүнүп, ТНТ Премьер деген каналдан көрсөтмөй болушту. Ошол ТНТ Премьер тартып баштады. Уландысын. Эми мындан ары да 7 серия бар дейт, бирок мен да бир эки сериясына катышат окшойм. Ошо июлдун 16-сында Кудайым буйруса барып тартылып келем. Жакшы, толук эгер маалымат берсеңиз. Ал кино идентификация деген кино. Ал жакта Москвадагы, Россиядагы кыргыздардын жашоосу боюнча да. Ошол жакка барып отурукташып, өзүнчө бир өзүнчө коом түзүп алган кыргыздар жөнүндө да. Россияда эле жашаган, бирок кыргыздар жөнүндө алардын өзүнчө ич-ара талаштары, проблемалары ошо жөнүндө, бирок көбүнчө бул драмалык эме болуш керек да. Триллер. Кандай образ жаратасыз ал ошол кино тасмада? Криминальный драма жай. Бул жакта терс каарманмын. Анан ушул биринчи эле сериясында мени өлтүрүп коюшат. Анан ошонун улам эмнеге мындай болду деген сыяктуу ошонун алкагында болот да. Уланат. Анан тилекке каршы биринчи эле сериядан өлтүрүп коюшат. Анан ары бир эки эле тартылышым бар. Эми көрөбүз, бул баягы российский кинематографта биринчи кадамдарым. Балким ошол жактан дагы бир көрүп калса чакыруулар болобу деген ойдобуз. Анан алардын кино тартуу деңгээли өтө эле башка. Бизден айырмаланат кыйла. Эми биздики мен кыйын режиссерлорго тартылып көргөн эмесмин. Бирок кино процесстеринин тартылыштарын көрүп калдым да биздикин. Биздикинен бир топ 10 эсе 20 эсе өйдөгө дейм. Деги эле жасалмалуулукту жаман көрөт экенсиз да. Анан адамдагы дагы кайсыл сапаттарды баалайсыз? Чынчылдыкты. Анан мисалы адамдар эми бирөөнү алдасак дагы өзүбүздү алдай албайбыз да. Анан өзүн өзү алдай берген адамдар жагы бербейт да. Мисалы? Эми мисалы үчүн бир ырчы адам бар, ырдай албайт. Бул жөнөкөй мисал, бирөөгө тиешелүү эмес. Анан өзүн ырчымын дей берет да. Мен кыйын ырдайм, мен мынчым керек, мен деген көп нерсеге достойнмун дегендер бар да. Самооценкасы. Самооценкасы жогору. Өзүн пиар кылган жагынан эмгеги күчтүү, бирок эмнегедир жанагы өзүнүн ырчылык талантын, ырчылык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрбөгөн адамдар бар да. Ушундай адамдар көп жагы бербейт. Демек, ушул сапат жасалмалууга кирет деп ойлойсуз. Өзүн өзү алдап аткан болот да. Эми бул кичинекей примери. Эми көп пример отурсак көп. Өзүмө тиешелүү эле чөйрөдөгү адамдарды айтып кетейин. Түшүнүктүү. Үйдүн улууларына деги эле жоопкерчилик жана ошондой эле түйшүк андай
көп болот да. Анан сиз ошо үйдүн уулусу экенсиз, бир туугандарыңызга каралашып турасызбы? Жалпы эле өзүңүздүн ата-энеңиз кайсыл жакта турат? Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Караолтода турчубуз. Мен студент болуп кеткенден кийин Караолтага барып жашаган жокмун. Каникулда барам, ата-энеме барам, ошондон бери эле бул жакта жатаканада баштагам. Андан квартира снимать этип 4-5 киши болуп, жигиттер болуп жашап жүрүп, аябай кыялдан түшүндүм өзүмдүн Бишкекте батирим болсо депчи. Анан ортодон апам дагы үйдө отуруп жумуш жок. Соолуп баштаган байкап, апам айтып, жүрүңүз Бишкекке барып иштеңиз. Мурун апам тигичи болуп окуп келген да. Анан бир убакта иштеген. Анан тигичи болуп иштейсизби десем, ооба иштейм деп калды. Анткени адам бир жашоодо бир нерсе менен алек болбосо, үйдө эле отура берген болсо, кадимкидей соолуйт экен да. Анан апама бир жаңы дем берип, апам Бишкекке келип иштеп, ачылып, же башка общество менен аралашып, өзүнчө шернелери пайда болуп, же салондорго барып жасанып, чачым боёп баштаганда кубанып калдым. Анан бирок экинчи проблема пайда болду да. Экинчи проблема атам менен эң күчүү иним Караолтода калып калды. Апам жумасын иштеп, дем алыш күндөрү барат. Атам жакта өз жалгыз калып, атама боорум ооруп, эмнелерин билбей, анан ортодон иштеп жүрүп отуруп, анан кийин Бишкек шаарынан бир батир алып бердим. Үй бүлөм бардым, башым кошуп кайра, азыр бардыгы бир үйдө жашап атышат. Жакшы. Негизи эле кыргызда айтылат, атадан арты бол, атадан кем бол, анан атага тең бол депчи. Анан сиз өзүңүздү ошол бир үч салыштырган кайсынысына тең ийсиз? Мен эми азыр атага тең уул болгонго аракет жасап атам. Анткени атадан улук болуш үчүн мен өзүмдүн уулумду ошондой деңгээлде тарбиялап, эгерде менин уулум кыйын чыкса, анда ошондо гана атага тең уул болот экенмин да. Анан ары кандай болот билбейм, көрөбүз. Жакшы. Ал эми ошол Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Турмуш курдуңуз. Үйлөнгөндөн кийин бир өзүңүздө өзгөрүүлөр болдубу? Байкалып атабы сиз үчүн? Балким өзүңүз кайсыл тарапка өзгөрдүңүз? Деги эле жашооңузда балким мындай бурулуш болуп, үйлөнгөнгө. Көп өзгөрүүлөр көп. Айта кетсеңиз. Жашоодо баалуулуктар өзгөрдү. Анан мурун мисалы үчүн үй бүлө жок кезде бир нерселер кылгым келип турчу да. Жака барып келип, бияка барып келип, тиги менен жолугуп, буну менен жолугуп деген сыяктуу. Анан үй бүлө кургандан кийин эң чоң баалуулук бул үй бүлө болуп калат экен да. Үйгө шашат экенсиң. Көп ирет баягы азыр да бул эми бүрсө келинчегим боюнда бар. Анан ошол келинчегимге көзүн карап эле ичинде ымыркай эч нерсе болбосо экен деп, аман эсен көз жарбаса экен деп эле ошону тегерекче отуруп эле үйгө көнүшүп калат экенсиң. Анан ошол мурунку бир жакка чыгып, бир жакка барып деген сыяктуу, бир нерсе кылып деген сыяктуу эмелер жок да. Көбүнчө баягы үй бүлө менен. Мен да өзүм бала жанмын. Бала саксыз, бала сакмын. Анан бирөөнүн баласын көрсөм эле, бирөөнүн кызын көрсөм эле жабышып калам. Ойноп, анан таң кала беришет да, сен нямке болуп иштесең, айбасан нямке болмоксуң деп. Анткени шернеге кечелерде жолукканда шернелештерим балдарым менен эле ойноп отура беришет да. Мен да өзүм жакшы көрөм аны. Анан өзүм ошол балалуу болсом деген кыялдарым азыр күтүп атам да. Жакшы, биз да тилектешпиз аман эсен көз жарып алышына. Анан кандай сезимде болуп атасыз? Уул же кыз экени аныкталдыбы? Айтпай эле коеюн азыр, Анан эми аныкталды, кийин экенин билебиз, күтүп атабыз. Жакшы. Чыгармачылыкка кайрылсак, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктарыңыз бар акыркы? Жаңылыктар чыгармачылыкта ошол ырлар, өзүңөр байкасаңыздар керек, жылдын башынан баштап эле көбүнчө дуэттер менен иштеп атам. Назми Эжеке менен жаздырган. Назми Байзакова менен, Назель деген чайым менен жаздым. Жылдын башында өзүмдүн өкүл уулум, азыр продюсердик кылып аткан жигит. Ушул менен ойногула кыздар ай деген ыр чыгардык. Аздагы пландар бар, 2-3 ырчы менен дуэт жазганга. Кудайым буйрса көрө жатарбыз. Чыгармачылыкта азыр изденүү көп болуп атат. Анан Кыргызстандын алкагына чектелип кала бербестен
чет мамлекеттерчилар мен дагы бир кандайдыр бир дуэттер жазып иштешсекпи деген ойлор бар, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан көрө жатабыз. Жакшы. Буга чейин көптөгөн кароо сынактарга дагы катышып жүргөнүңүздү билебиз. Анан алдыда дагы ошо сиз айтып атпайсызбы, Кыргызстан деле чектелип калбай депчи, балким конкурстарга, кароо сынактарга сунуш түшүп атабы? Түшсө катышат белеңиз дагы да болсо? Сөзсүз түрдө катышат элем. Бирок, мисалы үчүн кароо сынактар ал жакка өзүнчө убакыт бөлүш керек да. Чоң убакыт, каражат бөлүнүш керек. Андан көрө ошол кеткен каражатты мен өзүм чыгармачылыгыма жумшасам, көбүрөөк пайда алып келеби деген ойдомун да. Анткени бир нече жылдар мен ошо конкурстар менен жүрдүм. Байгелердин баарын алып келдим. Бирок анын эл үчүн эч кандай баалуулугу жок экен да. Сен канчалык барып, эмне болгон конкурска болуп да барып жеңип келбесең, сен өзүң ырың жок болсо, өзүң килигиң жок болсо, эл сени тааныбайт, эл кабыл албайт. Андыктан өзгөчө өзүң эле чыгармачылык менен арек болуп, чыгармачылыкта жакшы ырлар жазып, жакшы клиптер тартсаң, ошол элге кененирээк тарап, кененирээк сегиптейсиң. Кароо сынактар деп калдык, анан биздин көрөрмандар дагы кайсыл кароо сынактарга катышты эле деп балким эстей албай атса керек. Өзүңүз айта кетсеңиз, жалпы буга чейин кайсыл кароо сынактарга катыштыңыз, канчанчы орундарды багындырдыңыз дегендей. Эң биринчи кароо сынагым бул Алтын үн деген кароо сынак болгон. Биздин эстрада жылдыздар арасында конкурс болуп, ал жактан баш байгени утуп, Дубайга эң биринчи жолу ошондо рейс алып келгем. Чет мамлекетке биринчи жолу чыккам. Андан кийин эле Ысык көл 2010 деген, биринчи Ысык көл 2010 болуптур. Ошол жактан экинчи орун алгам. Анан Ысык көл 2012де гран-прини уткам, автоунаа уткам. Андан кийин Астанада 2011де Шабыт деген конкурс бар. Ал жактан барып биринчи орун алып келгем. Шабыттан кийин барып бияка Мейкин Азия деген конкурстан экинчи орун алдым. Анан Турцияга барып үчүнчү орун алдым. Башкортостан деген Россияда республика бар. Ошол жакка барып Урал Моңо деген популярдуу конкурс бар. Ал жакка барып биринчи орун алып келгем. Прага, Чехияга барып, ал жактан үчүнчү, анан биринчи орун алып келгем. Көп Турциядагы орун эле. Конкурстардын көп эле. Анын баарын айтып отурсак азыр. Жакшы. Анан мындан бир топ убакыт мурун көк бөрү деген көп ырыңыз чыкты эле. Ошол жактагы форманы, ошол каршы кырдын терисин кымбат баага тиктирди деп да угуп калдык эле. Ошол боюнча айтып берсеңиз, каршы кырдын терисин кайдан алдыңыздар, канча сомго деги жасалган аттыңыздар? Каршы кырдын терисин танышдар аркылуу алган болчумун. Ошондо арзаныраак таап бергиле, по-свойски деп атып, 18 000 сомго алгам терисин эле. Анан костюмду толугу менен тиктирген менен 30 000 чапкан да. 30 000 арыраак да болсо керек эле. Идея өзүмө таандык болчу. Көк бөрү деген ырга тигилген соң, ошо мурун легендасы боюнча бөрү тартчысы дейт го. Булакчыларда ошо жараша бөрүнүн терисин кийип, анан ошол негизи бөрүнү бул жака через плечо ыргытып коебуз деп ар кандай ойлор келип, анан кийин ушуну маска катары кичине да бөрү кичирээк болуп калды да. Негизи чоң бөрү болсо башка толугу менен кийилмек, эффекти көбүрөөк болмок окшойт, бирок шашылыш учурда тигилип калган соң каршы кырында териси кичирээк, бөлтүрүктүн териси кирип калды окшойт. Ошон үчүн да кичине эффект кичине ойдогудай болбой калды. Түшүнүктүү. Шоу бизнесте достук жок деп айтышат. Сиз буга кандай карайсыз? Чын эле, мисалы, шоу бизнесте тапкан досторуңузду чыныгы досторум деп эсептейсизби? Ооба, досторум деп эсептейм. Мисалы, биз азыр аябай жакшы мамиледебиз. Ильяс Андаш, Добр, Кайрат Баймбердиев. Көп эле баары менен эле, бирок ошо өзгөчө шернелеш болуп ойноп жүргөн адамдар ушулар. Эмнеден улам анда достук жок деп айтылып калышы мүмкүн? Билбейм, ал кимдин сөзү экенин билбейм. Бирок адамдан эле адам кандай болсо. Анан азыркы учурда, мурунтан баштап эле шоу бизнеске Кудайдан жөө качкандар эле келип, эптеп эле өзүнүн кебетесин көрсөтүп, ошону менен оокат кылып жүргөндөр дагы бар да. Баары окуп,
ушул чөйрөдөн профессионал болом дегендер аз. Анан көп ирет алар андай адамдар көбүнчө өзүнүн чыгармачылыгын, өзүнүн талантын өрчүтүп жүрө берип, көп ирет баягы өзүнүн пиар жагын унутуп калышат да, көп элге таанылбай кала берет да. Чындыгында профессионал болот, таланттуу болот, бирок эл тааныбайт да. Кээ бир адамдар басымды пиар жагына болуп коет дагы элге кеңири таралат. Ошолор акчаны алат, ошолор популярдуулукту алат. Ошолор элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрүшөт да. Коомдо болуп жаткан акыркы окуялардан кайсыл нерсе сизди мындай өкүндүрөт? Коомдо болуп аткан көп эле. Мисалы, эми аз кандай десем, чоң проблема жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдө да. Алардын жашоо болгон көз караштары, жеңилдүүлүк сезилет да. Оңой эле бир нерсени оңой алгысы келет, эч эмгектенгиси келбейт. Ошол аябай өкүндүрөт да. Калган бардыгы Жайында дейсизби андай? Жакшы. Социалдык тармакка канча убактыңызды бөлөсүз? Анан менин байкашымча, үй бүлө кургандан кийин деле түгөйлөргө ушул социалдык тармак бир кандайдыр бир убактысын бөлүп, же болбосо экөөнүн бир жакын мамиледе болушуна, мындай сиз экөөбүз пикир алышып отургандай, бир жакын мамиледен алыстатып койбойбу социалдык түйүндөр? Мисалы, сиз деле үй бүлөдө ооба. Жок, негизи. Эми менин келинчегим социалдык тармактарга көп алек эмес да. Мурун вообще такыр эле жок болчу. Анан кийин мен баш кошкондон кийин кичине аралаша баштады да. Анан мен жумушум ушул да, социалдык тармак азыр. Мурун телевидение, радио болсо, азыр биздин өзүбүз пиарлоо, өзүбүздүн колубузда. Социалдык тармактан өзүбүздүн жаңылыктарыбыз менен, өзүбүздүн бир кандай жакшылыктарыбыз менен бөлүшсөк элге жетет да. Мурун болсо анын үчүн газета барып жазыш керек болчу. Анын үчүн барып телевиденияга барыш керек болчу. Азыр артисттерге заман оңойлошуп. Анан бул социалдык тармакта иш аракет жүргүзбөсөк, биз артта калабыз да. Андыктан мен санабайт экенмин күнүнө монча убакыт бөлүшүм керек деп. Бош отуруп калсам эле социалдык тармакты чукулап, эмне керек, эмне кызык болуп атат, эмне кылышым керек, кайсы информацияны чыгарышым керек деген сыяктуу иштерди такай эле. Мен баш турганда эле иштеп жүрө берем. Жакшы. Андан кийинки суроом болсо, ушул азыркы күндө ырчылардын бардыгы эле мурун мисалы байма-бай концерттер коюлуп тура турган болсо, бүгүнкү күндө бардыгы эле эмнегедир той менен алек болуп кеткендей да. Буга сиздин пикириңиз кандай жана ойуңуз? Тура. Күндө кечинде мисалы кайсыл бир болбосо, бул албетте жумуш, бул нан таап жөө, бирок ошол эле учурда күндө эле кечкисин бардык ырчылардын бардыгы той менен алектенип атышат да. Кактакчы болсо шак барабыз да. Анан эл концертке барбай калды да азыр. Билбейм, ошо тойго барып ырдаганын себебиненби же башка бир себептер менен, бирок элдер концертке барбай калышты. Такыр эле кыйнап алып барасың да, бекер концерт. Эми билет алып барып койчу десең да, койчу аяка да барыш керек да дейт. Бул баягы эстрадабыздын арыкташтын да. Кызык жок калды. Концертке барып алып 2 саат өзүнүн убактын коротуп, анан баягы жүздөй ырчы келип жөнүнө эптеп септеп ырдап алып кетип калыш. Эч кандай шоу жок. Кээ бир эле адамдар азыр жандуу концерт коюп, шоу коюп атышат, ошолорго барышат элдер. Көбүсү концерт кызыксыз болуп калды. Ал эми сизди бул чыгармачыл чөйрөдө негизи эле шоу бизнесте шайыр, өзгөчө стили менен жогоруда айтып кеткен адам катары билебиз да. Эл билбеген, сиз мисалы сиздин сапаттарыңызды эл билбеген көшөк артында жашооңуз кандай, ушундай элеби? Ушундай эле. Бирок кичине жиним чукул да. Туруп жинденип кетишим мүмкүн. Кандай учурларда жинденем? Көп учурда мындай, мисалы үчүн, адамдардын ичтарлык нерселери болот го. Кече күнү эле кожомкулдун тоюна барганбыз. Жакшы. Барсак, милиционер экен да, жаш жигит экен.
Анан концерт кырдаарын билет, мен артист экенин билет. Шляпаны тем более кийип алгам. Келип чип байлап коюптур, келип өтүп кетейин десем, болбойт дейт. Эмнеге болбойт? Азырдайсыз кечип калам десем, болбойт, бейджигим барбы дейт. Бейджик жок, өтүп кете берейин десем, болбойт дейм. Анан тияктан ответственный адамдар чыгып калды да, киргиз деди. Ачып бейджик жок эле, эчтеке жок эле киргизип койду. Анан аябай жиним келип кетти. Мен жөн эле киргизип койбойсуң, анан мамилебизди бузбай ортодон, мени да жиндентпей десем, мен сени көргөн эмесмин дейт. Анан аябай сөктүм да. Милиционер болгонуна карабастанчы. Ичи тарлык эмне кереги бар? Жөн эле акырын өткөрүп кой. Мен да маанайым бузбайт, өзү да маанайын бузбайт. Өзү да маанайы чөгүп, анан кийин жерге батпай калды да. Анан башка жакка кетип калды. Андан көрө акырын өткөрүп кой, адамдык мамиле деген болуш керек турду. Жөнөкөйлүк болуш керек, адамгерчилик болуш керек. Анан кичине эле милиционер болуп, форма кийип алса эле, власть деген аябай жаман нерсе да. Анан ичи тар адамдар ошондой колуна власть түшкөндө кичине болсо дагы аябай бузулат да. Өзүн кыйын сезип коюп, моюн көтөрүп деген. Ушул жөнөкөйлүк жана ошондой эле адамдык сапат туурасында сүйлөшүп калдык. Сизге ушундай бут тосуулар, көрө албастыктар болду беле жашооңузда, чыгармачылыкта жалпы эле? Негизи угам. Бирок көп алдыман бетиме эч ким айта албайт да, ошо кызыктырат мени аябай. Эми жаман адамдар эч качан бетке айтпайт го. Бетке айтса дагы конструктивный эме деп коет го, критика. Ошол мындай чыныгы бир жакшы критика болсо, сен мону туура эмес кылдың, мындай кылышың керек болчу, мындай бул нерсеге жатпайт деген критика болсо, мен аны сөзсүз кабыл алам да. Анан жанагындай сөгүп сагынып, сен момундай экенсиң, шляпаны эмнеге алгансың, деген сыяктуу критикалар мен үчүн аябай мындай кызырым кайнатат да. Эмне эле биринчи суроо оюм бузулуп кетти. Шоу-бизнесте сизге ушундай бир бут тосуулар? Бут тосуулар көп деле болбойт, бирок артыман сүйлөшөт да. Мен негизи шайыр жүргөндү жакшы көрөм да. Барган жерден күлүп, каткырып, тамашалашып, анан ошентип жүрсөм көбүрүнө жакпайт экен да. Аябай кутуруп кеткен бала. Жөн эч жамандык кылбайсың аларга. Жөн эле келип жыргап, күлүп, ойноп кетип каласың. Анан эле артынан сөз кыласың да. Үй тиричилигине кандайсыз? Үй оокаттарына эмнени мыкты майын чыгарып аткарасыз? Эмнеге шыгыңыз жок? Негизи шык бүт барына эле бар да, бирок жалкоолук деген. Мен эми чыгармачыл адаммын да, тем более мен оюм бардыгын чыгармачылыкка бурганды жакшы көрөм да. Анан үйдө да бир нерсе бузулуп калса, эшик ручка бузулуп калса, оңдолбойт да. Бака бирөө айтты, оңдоп койчу демейинче мен барып оңдобоймун да. Бирок аны оңдосом 5 минут оңдоп коем. Билем, келет. Бирок эмнегедир пока мынтип эшик сынып калып, ача албай калганга чейин бармайынча болбосо оңдолбой жата берет да. Ошондой бир жаман жерим бар, бирок көп эле нерсе келет колдон. Куралбай эке, бүгүн бизге Лайфхак шоу программасында кандай ыкма көрсөтүп бересиз? Мен эми баягы жашоону жеңилдетчү нерсе деле көрсөтпөйм. Мен жөн гана баягы досторум менен чогуу отурган кезде көңүл көтөрүүчү, тамашалуу нерсени көрсөтөйүн. Жакшы болот. Розыгрыш деп койсо болот. Азыркы тил менен айтмакчы аябай пранк деген жашырышып го жаштар. Бизге эмне керек? Бизге шереңке керек, чий керек, кара фломастер керек, анда бычак керек. Кандай кылабыз? Буну мурун биздин учурда, биз чоңоюп аткан учурда зубочистка деген жок болчу. Тиш жок болсун да. Анан дагы бир керек. Досторду мынтип тамашаласаңар болот да. Мына чийдин күкүрт жагынан ичкертебиз. Баягы күйүк сынып калды азыр. Бунун күйүк шереңкени жасайбыз. Сөз түрдө кичине ята. Сөз түрдө кичине. Дайынданыш керек болгачы. Буручтардан акырынан ичкертебиз.
күйік чийдин иллюзиясын жасайбыз. Же бычак мокок, же мен мокок да. Могу жактан экен, Окшошту окшойт окшошту. Анан алып туруп мына жерлерин кара менен боёйбуз. Büyük şirenkege okşoş kalış üçün, Күйік ширенгеге окшоп калыш үчүн мындай алып туруп башынан бери, күкүртүнөн бери боёйбуз. Көп же болбосо кызыл фломастерлер жарабайт өңдөнөт бул ыкмада. Кара. Сөзсүз Анткени түрдө. баягы күйгөндө кара болуп калат да, көбү болупчу. Ошол иллюзияны создавать этебиз. Өзүңөр байкасаңар, күйүк чий болуп калды да мынагычы. Эч ким ойлобойт буну. Алып туруп досторуңа айтасыңар. 1000 сомго белдешем, но күйүк шереңкени мен дагы бир жолу күйгүзүп берем дейсиң. Баары карайт дагы койчу дейт дагы анан кийин 1000 сомго белдешесиңер, 4-5 адам менен 5000 сом таап кетсеңер болот да. Жакшы. Алып туруп күйгүзүп коесуңар. Бардыгы шок. Сен өзүнчө эле центр внимания, кыйынсың. Анан 5000 сом таап кетсең болот. Жакшы ыкма экен албетте. Негизи эле өнүмдүк турмушта, ошо YouTube каналында да көптөгөн ушундай жашоонун жеңилдетчү өзүңүз айткандай ыкмалар бар. Алардын бирин колдоносузбу, ушундай үйдө керектүү же? Мен негизи колдоном. Мен YouTube'дан мондай кол өнөрчүлүк нерселерди көп көрөмүн да. Анан жакында эле аялымдын жанагындай тоголок эмелери болот, эмне деп коет эле? Спонжтар деп коет эле. Бетти упалоочу. Ошондо мен баарын коротуп, гүл жасап, аялыма белек кылгам, бирок анан эмнеден жасалган белек анча кичине эме болду. Манай жөктүбү? Манай чөккөн жок эми, бул кичине башка эле нерсе менен жазабайсыңбы деген нерсе. Бирок мындай турган нерседен бир нерсе жасаган жакшы көрөм да. Жакшы. Чийден болобу, аны алып келип алып, атайын чака алып келип ага жасаган жаман көрөм. Коробка болобу же баклажка болобу, ошондой колдо турган нерседен дагы бир сонун нерсе жасап чыгыш. Мен үчүн ошол. Жакшы. Кайф алам ошондо. Жакшы. Сиз жогоруда айттыңыз, алдыда бир жашоомду пландагандан алысмын, эртең эмне болуп кетет деген өңдүчү. Бирок ошентсе деле баары бир адам кыялданат, алдыда жашоосу туурасында. Анан сиз өзүңүздү мындан дагы бир канча жылдан кийин кайсыл тармакта элестетесиз? Кандай пландарды куруудасыз? Мен негизи эле ушул чыгармачылык чөйрөдөн алыстагым келбейт. Ырдагым келет, кинолорго тартылгым келет, өзүм кино тарткым келет. Жаш таланттарды алып чыккым келет элге. Анан кыргыз эстрадасы ошо Кыргызстан менен чектелбестен өлдү дегенде Орто Азияда кыргыз ырчылар популярдуу болсо деген ойдомун. Россияга чейин популярдуу болсо деген ойдомун. Ошол кыялдар бар. Жакшы. Бүгүнкү биздин эфирге келип, маектешүүгө макулдугуңузду бергениңизге рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, жубайыңыз аман эсен көз жарып алсын. Дайыма ушундай жарокерлигиңизден, эркектигиңизден, шайырлыгыңыздан жазбаңыз. Бизде көрүүчүлөрүңүз, YouTube каналыңыздарда көрүүчүлөр аз экен деп айрым ырчыларга карабай келип бергениңизге дагы да болсо рахмат айтабыз. Сизге эркин микрофон анда. Чоң рахмат жалпыңыздарга. Менин да YouTube каналым бар, ошого кошулуңуздар деп кетейин. Ал жакта мен кызык нерселерим бардыгы, каяка барып эс алганым, үй бүлөдө кандай мен кызыктар болуп атат, ата-энеме кантип батир белек кылганым бардыгы ошол YouTube каналыма чыгат. Мен чыгармачылыгыман тышкары. Жеке жашоом ошоко чыкмакчы, ошон үчүн кошулуңуздар. Аны силердин каналыңыздарга да ийгилик каалайбыз. Бардыгы бир кадамдан башталат. Эң негизгиси баштагандан кийин токтолбош керек. Анан ийгилик сөзсүз түрдө өзүн күттүртпөйт дейт го. Ошол ийгилик каалайм жалпыңыздарга. Бар болуңуздар. Ал эми Лайфхак шоу программасында белгилүү ырчы актер Курал Чокоев мырза бизде конокто болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки оодо амандашканча саламатта туруңуздар жана ошондой эле биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.